Саламатсыңарбы балдар? Силер менен бүгүн Ош шаарындагы Барпалкулов номер 38 мектеп гимназиясынын кыргыз тили мугалими Усанали кызы Турдукан болмокчу. Анда балдар, бүгүн кыргыз тил сабагы 3-класстар үчүн. Балдар, эң алды сабакты баштагандан алдын алтын эрежени эске салып алсак. Анткени өлкөбүздө болуп жаткан жагдайга байланыштуу мынтип мектепте эмес, аралыктан байланышып, видео сабак аркылуу сабактарды улантып жатабыз. Ошол өлкөбүздө болуп жаткан жагдайга байланыштуу мынтип силер үчүн атайын алтын эреже түзүп турам. Колду таза жуйбуз. Үйдөн сыртка чыкпайбыз. Өздүк гигиенаны сактайбыз. Жана үйдө бош болгондо ар дайым көп китеп окуйбуз балдар. Балдар, бул жерде сүрөттөрдү карайбыз. Алтын эрежеге дал келүүчү сүрөттөр. Колду ар дайым таза жууп, өздүк гигиенаны таза сактап, эгерде зарыл болбосо сыртка чыкпашыбыз керек. Бирок сыртка чыгып калсак, сөзсүз түрдө колубузду антисептик менен тазалап, ар дайым оозубузга маска тагып, үйдө болууга аракеттенели. Жагымдуу маанай, балдар, ар бир күндө жылмаюу менен тоссок, сөзсүз түрдө бүгүнкү биздин күнүбүз жагымдуу өтөт деп айтам. Анткени эртең менен турганда эле азыр баардыгыбыз үйдөбүз, балдар. Ата-энелерибиз, бир туугандарыбыз баары биздин жаныбызда. Демек балдар, эртең менен ойгонорубузда эле эң биринчи жылмайып, апабызга, атабызга, бир туугандарыбызга жылмаюу тартып алсак, бүгүнкү күнүбүз баардыгынын маанайы жакшы болот. Ошондуктан ар дайым жылмайып, бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап жүрөлү, балдар. Балдар, бүгүнкү күн терезеден бизди карап күлүп турат. Ошондой жакшы маанай менен башталат бүгүнкү биздин сабак. Сабакка даярбызбы, балдар? Азаматтар. Балдар, сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Чоң энеси жана небересин көрүп атасыңар, балдар? Азаматсыңар. Бул жерде кичинекей кыз чоң энесине ашканада жардам берип жатат. Ал эми бул кичинекей бала чоң энесине эмне кылып баратат? Жетелеп баратат. Силердин да чоң эне, чоң атаңар барбы? Албетте. Кээ бириңер чоң ата, чоң энеңер менен чогуу жашайсыңар. Кээ бириңер болсо чоң эне, чоң атаңар айылда жашашат, балдар. Азыркы биздин жагдайга, өлкөбүздө болуп жаткан ушул абалга байланыштуу кээ бириңер чоң эне, чоң атаңардын үйүндө айылда болушуңар мүмкүн. Мен ушул жөнөткөн сабакты көрүп, чоң эне, чоң атаңар менен бирге болсоңор, аларды ар дайым сыйлап, айтканын угуп, аларга жардам берип, ар дайым сыйлашыбыз керек, балдар. Балдар, бул жердеги макалдарды окусак, балдар. Сүрөттөрдү карайбыз. Чоң ата, чоң энелердин сүрөтүн көрүп турабыз. Карысы бардын ырысы бар. Эмне үчүн карысы бардын ырысы бар? Ойлонобуз. Карынын кебин капка сал. Карынын кебин кантип капка салабыз? Сөзсүз ушул макалдардын айланасында, балдар, өзүңөрдөн чоң ага эжеңер менен сүйлөшүп, ой жүгүртүп көргүлө. Улуунун сөзүн урматта. Кантип урматтайбыз? Аны да ойлонобуз. Улуунун сөзүн урматта дегенде, балдар, сенден улуу сөз айтканда, анын сөзүн угуп, ал эмне жөнүндө айтып атат, анын сөзүн тыңшашыбыз керек, балдар. Демек, балдар, бүгүн биздин сабактын темасы, балдар, окуучунун бир күнү. Бул жерде сүрөттөрдү да көрүп атабыз, балдар. Кичинекей балдар өзүнөн улууларга, чоң ата, чоң энелерине жардам берип жаткан сүрөттү көрүп жатабыз. Демек, окуучунун бир күнү дегенде, ошол окуучу бир күндүн ичинде кимдерге жардам берген жөнүндө сабакты кененирээк билет экенбиз сабакта. Демек, бул балдар, бүгүнкү окуучу өзүнөн чоң ата, чоң энелерине жардам бергенди билет экенбиз, балдар. Сабактын максаты билим берүүчүлүк. Улууларды урматтоого көнүгөбүз, балдар. Ар дайым улууларды урматтап, сыйлап,
аларды айтканын угушубуз керек. Ал эми өнүктүрүүчүлүк, акыл эс, аң сезимибиз дайымкыдай өнүгө берет. Тарбия берүүчүлүк, тазалыкка, тыкандыкка ар дайым тарбиялана беребиз, балдар. Анда балдар, дептерди ачабыз. Ар дайымкыдай, мектептегидей өзүңөрдү таза тыкан алып олтурасыңар дагы. Ручка, дептер, китеп баарын алып олтурабыз. Демек, бүгүн азыр бизде жаз мезгили, балдар. Жаз мезгилинин 2 айы. Кыргызча аталышы Чың Куран айынын 22-си болуп калды, балдар. Аптанын кайсыл күнү экен? Шаршемби. Тема окуучунун бир күнү. Демек, дептерибизге балдар бүгүнкү теманы, бүгүнкү күндү баарын мен көрсөтүп койдум. Ушундай кылып жазабыз. Биринчи көнүгүү дейт бул жерде, балдар. Сүрөт боюнча сөздөрдү эстегиле. Суроолорго жооп бергиле. Карайбыз, балдар. Бул сүрөттө эмнени көрүп жатабыз? Кичинекей окуучу балдар чоң энеге жардам берип жатышат, Кана суроолорго жооп береличи. Биринчи көнүгүү. Булар кимдер? Суроо. Ким деген суроого, балдар, бир гана адамдарга берилүүчү суроо деп айтканбыз, Зат атоочу, зат атоочунун суроосу ким жана эмне. Бирок ким деген суроону бир гана адамдарга беребиз. Эми көптүк мааниде сурай турган болсок, кимдер? Окуучулар. Кимдер? Кыздар. Ким? Кыз. А бул ким? Окуучу. Эми окуучулар. Демек, булар кимдер? Булар окуучулар, балдар. Экинчи суроо. Алар эмне кылып жатышат? Эмне кылып жатат? Эмне кылып жатат деген суроо, балдар, адамдын кыймыл аракетин билдирүүчү суроо, Эмне кылып жатат? Тазалап жатат. Эмне кылып жатат? Топ ойноп жатат. Эмне кылып жатат? Ырдап жатат. Эмне кылып жатат? Сабак даярдап жатат, балдар, онлайн сабакты даярдап жатат экен. Эмне кылып жатат? Китеп окуп жатат. Эмне кылып жатат дейт? Бийлеп жатат, сүрөт тартып жатат. Демек, бул окуучулардын, жалпы эле адамдардын кыймыл аракетин билдирүүчү суроого жооп экен, балдар. Эмне кылып жатат деп сурайт экенбиз. Кийинки суроо. Алар кимге жардам берип жатышат? Бул жерде турат, балдар. Алар кимге жардам берип жатышат? Кимге? Кимге деген суроо, балдар, барыш жөндөмөсүнүн суроосу. Кимге? Чоң атага, чоң энеге жана мугалимге. Барыш жөндөмөсүнүн суроосу. Кимге? Мугалимге. Азаматсыңар, балдар. Демек, балдар, дептерибизге биринчи көнүгүү деп туруп жазып, бул суроолорду жазып, сөзсүз түрдө жоопторун жазабыз. Биринчи көнүгүү деп жазып, суроосун жазып туруп, андан соң жоопторун жазабыз. Балдар, экинчи көнүгүү боюнча карасак, үлгү боюнча сүйлөшкүлө деп айтылып жатат. Улууга урмат. Наргиз үлгү боюнча сүйлөшкүлө деп айтылды. Наргиза, Илья, сен бошсуңбу? Жүрү, Зоэнеге барып жардам берип келели. Илья, Зоэне ооруп жатыптыр. Наргиза, ооба, өзү чака көтөрө албайт да, короосу да чачылып кетиптир. Илья, жүрү анда, мен суу ташыйын, сен короону шыпыр. Наргиза, ооба, улууларга урмат кылыш керек. Демек, балдар, жанагы биринчи көнүгүүдөгү сүрөттө, балдар, Илья менен Наргиза кимге жардам беришиптир? Азаматсыңар. Зоэнеге жардам бергени барышыптыр. Анткени Зоэне ооруп жатыптыр.
ал өзүдей чака көтөрө албайт, короосу да чачылып кетиптир деп айтып жатышат. Демек ошол улууларды урматтап балдар, алар эмне кылды? Ага жардам көрсөтүштү. Үчүнчү көнүгүүнү карайбыз. Улууга урмат дегенди кантип түшүнөсүңөр? Улууга урмат. Бул сүрөттү карайбыз. Кичинекей балдар чоң ата жана чоң энесине эмне кылып жатат? Гүл белек кылып жатышат. Эгер улууга урмат дегенди орун бошотуп берүү деп түшүнөт экен, дары алып келип берүү, суу ташып берүү, сый мамиле жасоо, жакшы сөз айтуу, келиңиз, алыңыз деп айтуу. Эң эле биринчи сый мамиле жасоо деп түшүнөбүз. Үчүнчү көнүгүүнү дагы балдар дептерге сөзсүз түрдө жазып алабыз. Улууга урмат тырнакчага алабыз дагы бул деп туруп орун бошотуп берүү, дары алып келип берүү дагы кандай сөздөрдү билесиңер? Аларды кошуп баарын жазабыз. Улууга урмат дегенде балдар өзүбүздөн улуу бир эле чоң ата чоң энени эмес, атаны, апаны, аганы, эжени баарын сыйлай билишибиз керек. Аларга жардам көрсөтүп, ар дайым улууларды ызаттап, сыйлап турушубуз керек. Балдар, демек сыйлап дегенде балдар эми сылык түрдө айтабыз. Мисалы, келиңиз, алыңыз, эгер чоң атаңарды же атаңарды, агаңарды, мүмкүн апаңарды баарын кел чай ич десек болобу? Жок, болбойт балдар. Сөзсүз түрдө өзүңдөн улуу эжең болсо дагы, агаң, бир туугандарың, чоң ата чоң энең, жат адамдар болсо дагы сөзсүз түрдө жылуу сүйлөп, аларга сылык мамиледе кайрылууга үйрөнөбүз балдар. Анда балдар үйгө тапшырма. Сый сөздөрдү ким көп билет? Чоң ата чоң эне, келиңиз, отуруңуз, ысык чай ичиңиз. Демек балдар, силер бул көпчектердин ордуна дагы кандай сылык сөздөрдү билсеңер, аларды жазасыңар. Бул үй тапшырмасы деп туруп жазабыз. 4-чү көнүгүү китепте да бар балдар. Балдар, кийинки сабактан жолугушканга чейин сак саламатта калгыла. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.